Assalamu alaikum dostlar. Ушул жерге көң таштап сөөлжан салдык көңгө. Эки айдан ашык убакыт өттү. Анда-санда монтип суу карап атабыз. Билгендер болсо, сөөлжан багууну өздөштүргөндөр болсо айтып комментарийге жазып коюңуздар. Ушундай кылып анда-санда суу карап атабыз, суу коюп атабыз. Ушул туура элеби. Айланасын монтип шифер менен тосуп койгонбуз. Бийиктиги 70 сантиметр, көңдүн калыңдыгы. Азыр арасынан казып көрө турган болсок, сөөлжандар аябай майда болуп атат. Өтө майда. Жаңы эле чоңоюп атканбы, тукумдап билбей атабыз жакшы. Анан кээ бир жерлеринде сөөлжан агарып кеткен учурлары болуп атат. Аппак болуп. Неги сөөлжан кызыл болуш керек эле. Биздин сөөлжандар монтип агарып кетип атат. Эми бардык жеринде эмес, эми айрым жерлери. Монтип былтыркы жалбыракты чогултуп койгон болчук. Ушуну салып атабыз арасына. Сыртына мондай жаңы эле чөптү куруп келип үстүнөн майда чөптөрдү аралаштырып салдык. Эми бул азык болсун деген ойдо кылдык. Интернеттен көрүп, бул боюнча дагы пикир калтырып, ойлоруңуздарды жазып койсоңуздар болот комментарийге. Бул жер ушу бир аз көлөңкө өрүктүн астында болгон үчүн көлөңкө болуп турат деп атайын, ушул жака кылдык. Ачык жерге кылсак көң бата эле кургап нымдуулугун жоготуп коет экен. Комментарийге жазып коюңуздар достор.